Kutuktуу максатында чачан концерттик программаны даярдап отырабыз. Андан бүгүнкү концертибизди баштоого уруксат бериңиздер. 2021 жылдын 27-28 декабрь күндөрү Түштүк Батыш ыкчам оперативдик командачылыгынын кол башчысынын буйругунун негизинде Ош гарнизондук офицерлер үйүнүн чыгармачыл тобу аскер бөлүктөрдө концерттик программаларды уюштурушту. Атап айтсак, 27 декабрь күнү Бужум айылындагы аскер бөлүгүнүн кызматкерлеринин үй бүлө мүчөлөрүнө жана жоокерлерине жаңы жылдык маанайдагы концерттик иш-чара өткөрүлдү. Жыйырма 8 декабрь күнү Маргун айылында жайгашкан аскер бөлүгүнүн өздүк курамына жана Маргун айылынын жашоочуларына майрамдык маанай тартуулап, жоокерлер үчүн патриоттук ырларды ырдашты. Концерттин соңунда Маргун айыл өкмөтүнүн башчысы Ош гарнизондук офицерлер үйүнүн эмгек жамаатына ыраазычылык баракча тапшырды. Мына бүгүн Маргун айылына Ош гарнизондук офицерлер үйүнүн маданият үйүнө келип, кызмат көрсөтүп, элге бир чоң концерт коюп берип атат. Бул аскерлерге чоң рахмат, элим атынан ыраазычылык билдирем. Аскерлерди биздин эл жылуу тосуп алып, койнуна батырды. Биздин эл менен өтө ынтымакта иштешип атабыз. Ушул жердин жетекчилерине ушул моменттен пайдаланып, ыраазычылык билдирип кетемин. Чептен эрдин күчү бек дегендей бул жоокерлер бар. Биздин элибиз тынч уктайт, Кудай кааласа. Биз дайыма баарыңыздар ушул жолборчулук менен куттуктап, баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалап кетем. Бул маданий иш-чаранын максаты аскер кызматчыларынын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн духун көтөрүү менен бирге жаңы жылдык маанай тартуулоо. Аталган иш-чара 01:00 аскер бөлүгүнүн командиринин өздүк курам менен иштөө боюнча орун басары полковник Марат Мурзакановдун жетекчилиги астында өткөрүлдү.